Урматтуу достор, мен Астанада жүрөм. Астанадагы 40 жылдары курулган эң чоң мечитти көргөнү келатам. Өзүңүздөр көрүп коюңуздар. Казакстан президенти Назарбаев Нурсултан ушуну курдурган экен. Өз инициативасы менен ушуну көрөлү деп келатабыз. Аябай жакшы курулуптур. Керемет мечит экен. Азыр кирип Куран окуйбуз. Көрүп анан кийин кайтабыз. Анакей көрүп коюңуз масштабын. Кандай чоң, үлкөн, казактар айтмакчы. Үлкөн. Достор, мына мондай эскалатор менен көтөрүлөт экен. Өйдө көтөрүлүп дагы бул жерде бут чече турган шкафтар бар экен. Азыр буттарды чечтик, эми байпак менен баратабыз. Азыр залга кирип, чоң залына киребиз да анан жалпы намаз окуганга катышабыз. Бuyakta şunday. Mına gördünüzler mi? Karış. Kanday keremet salıngan. Okmuşya. Mına kıyazım onun için. Baka kılavun zalga var elek biz. Alırım o sırtında dağılı жүрөбүз. İçine girelek şuna dağı. Gördünüz mü? Kanday mına ki. Bir yerde 15 bin gece çeyin адам батат экен кишилер. Азыр мындай ар кандай зал бар экен, чоң кичине. Азыр биз эң чоң залына баратабыз. Эң чоң залына. Мынакей. Урматтуу достор, мынакей эң чоң залына келди окшойт. Мына караңыздар. Мына эң чоң залы. Көрдүңүздөрбү мына мындай. Мына ушул жерге отурушун көрөбүз азыр. Мынакей. Мына архитектураны көрүп коюңуздар. Карачы кандай керемет. Укмуш салынган. Жерде өзүнчө бир керемет аура. Мына достор, мына элдер монтип отуруп, анан өзүнчө ем алышат экен. Кызык да, керемет. Мына үстүн карап коюңуздар. Архитектор. Мына достор, мына биз эң чоң залына келдик. Мына могу түндүктү көрүп коюңуз, потолокту караңыздарчы кандай салынган. Могу люстраны көрүңүздөр. Люстра мен ушунун архитектурасын көргөзөйүн деп тартып атам сиздерге. Мына азыр мен эң ортосуна келдим. Азыр мына жерде намаз окуп атышат. Азыр мынакей көрүңүздөр. Мына көргөзөйүн сиздерге. Мынакей дизайнын караңыздар. Элде мурда архитектурасын көргүлө, анан дизайнды көргүлө. Бул жер восьмиугольник болсо керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 угольник экен санадым. Мына керемет.